Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Allah Taala çek şükürler olsun. Peygamberimize salavat selamlar olsun. Assalamu alaikum. Hurmatlı erkekler. Erkekçe söyleşelim. Gelgiler erkekçe söyleşelim. Ne az kaçtımdı çeçeyit. Bizden zamanda erkekçe söyleşken başkaça olacak. Anan hazır hem başkaça olup ketmedi. Hazır aytsak birinci Manasты Төлөg айтты дағы Манас атабызға таянып тұрып Манас атабыздың еркектігін айтты. Еркекче айтты да. Анан біз негізілі бір жақсы іштерді қылуда сөз түрді ата бабаға таянат кеміз да. Артқа таянат кеміз. Ал біз үшін бір чоң күч екен да. Андан кейін тіге Закирбек шықты дағы ақ тамақ менен көк тамақты айтып тұрып екеуінің еркекче қылған емесін бірақ ақырында аял жаңып кеттір деп қойды ошол жағы эме болуп калды. Анан ал жактан эркекче чалды комустучу, эркекче чертти. Андан кийин Уланбайке чыкты окшойт. Уланбайке чыгып турганан эркектин мээсиндеги баягы мышца бар эмеспи, эркектик мээ бошоп кетпегени жөнүндө айтты дагы. Анан жанагы Хамза балдар ооруп аткан мезгилдеги берген садакалар жөнүндө, эркектердин эрдиги жөнүндө килейген чоң автобустарды берди. 100 000 деген долларды, миллиондогон сомдорду, аттарын неси жакшы көргөн багы лан таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббун деген бар го. Силер эч качан ийгиликке жетпейсиңер, өзүңөр жакшы көргөн нерсеңерди садака кылмайынча деген элдер ошону аяттагы нерсени элибиз көрсөтүп койду да. Ошолорго дагы бир кол чап койгулачы ошол. Allah razı olsun da şöyle elbisке. Andan keyin bayan çıktı dağı, bayandagı erkekçe çinle. Enebizke ır jaz alбай жүргөндө, enege жазган erkekçe ырын жазып туруп, черти ырдап, анан бабаларга жазган катын дагы эле келип туруп бабаларга, бул жерде да бабаларга таяндык. Бабаларга жазган катын айтып берип бизди жибитти да. Andan keyin gelip öyle Nuribek Bayke çıktı. Nuribek Bayke daha erkekçe dersilerini ayttı. Nuribek Bayke Allah razı olsun. Rahmat. Andan keyin öyle kol güreşte erkekler çıktı dağı. Benden batal senin atın kim öyle mi? Rod Muhammed çıktı dağı. Erkekçe kol güreşip durup anan jеңип aldı. Allah razı olsun. Hurmatlı baykeler, iniler, bakaylar, andan keyin Erlan бұл жерде табылды отырат. Келем, bir туруп койгула, келип койгула. Балдар bir келип койгула, келбесеңер болбойт. Эркекче ушака чакыргандан кийин эркекче келип койгула эми. Анан бул балдар ошо бир адамдан бир китепти уюштуруп мына момчалаган бала. Бул жерде ыктыярчылар жүрөт, канчалаган балдар жүрөт. Караңыздар. Могу нерселерди түзүп уюштуруп, анан бир адамдан бир китеп деп туруп Кыргызстан боюнча 300дөн ашык китепкана ачты, Китепкана ачып туруп анан окуй баштады. Кудайга шүгүр балдарыбызчы. Негизи окутмайынча болбойт экен да. Балдарды өлкөнүчө, өлкө спорт менен жакшы. Олакты катыра тартып атабыз. Мен неметпейм, четке какпайм, кечиресиздер, спортсмендер дагы туура эмес ойлоп калбасын. Четке какпай, спорт менен, улак менен, бирок немени өлкөнү көтөрүү, бул спорт менен, улак менен, кол күрөш менен Кыргызстандын желегин көтөрүшүбүз мүмкүн. Чыгып чет өлкөгөчү. Бирок өлкөнү көтөрүш үчүн сөзсүз түрдө илим болмойынча байыр бир өлкө эч качан көтөрүлбөйт да. Ошон үчүн эл илим алып калсын, окуп калсын деп туруп жерлерде китепканаларды ачып уюштуруп, эми мына бүгүн келип турупчу. Жерлерде китепкананы уюштурдук эле. Эми эркектер менен эркекче сүйлөшөлү деп туруп бүгүн анан эркектер эмесин уюштуруп аткан ушул балдарга Allah разы болсун. Анын жанында Марлен бар. Ишиңерде ийгилик болсун. Дагы эркекче көптөгөн долбоорлорду кылып туруп, ишиңерди алдыгыны өстөй сүрө бергиле Кудайым берсин. Allah разы болсун. Эми мен эмне дейин? Манасты айтайын десем айтты.
Төлөбек айтып салды. Дагы тигеме эркек жөнүндө айтайын десем Нурбек байке айтып салды. Анан тиги Актамак Көктамакты айтайын десем эме айтты. Баян айтып салды. Улам байке мен эмне дейин? Эми байкелер иш кылыш керек. Эркек иш кылалы. Чын эле. Бир топтолгон жерде тамакка баргандачы, той торопого барганда күпүлдөп барып атабыз. Күпүлдөп той торопо, андан кийин улак тартылган жерде күпүлдөп толо барып атабыз. Бирок тилекке каршычы, китеп уюштурган жерге келгенде ошол тамакка баргандай барбай атабыз да. Мына азыр бир адамдан бир китеп деп китеп үчүн мен айткантам, сүйлөгөн атам. Жалпы биз жерлерде китеп уюштуруп атабыз. Бирок китеп уюштурган жерлерде айтайынбы? Сонун эркектер бар экен да. 3-класс, 5-класс эркектерди көрдүк. Мореке турсаңар эме. Ибрахим каякта турат? Мына Ибрахим неме ким эле? Жумадыл. Мына могу эки бала эле барып туруп 12 айылдын ичинде китеп жарышын уюштурду да. Мына ал жерде эми эркектер ал жерде аз. Чынын айтайын, мында карап көрсө. 680-700 балага китеп уюштурду. Мореке Миң кайык деген китептен уюштурду. Миң кайыктан уюштурду. Анан кичинекей жок, берки демеден чыгыз айтмак. Миң кайыктан уюштурду да. Анан ошонун ичинде барса чын эле Улам байке айткандай, Нурбек байке айткандай бүт бардыгына кыздар кирет экен дагы. Бирок арасынан Кудайга шүгүр бала болбой калабы десем, экинчи орунду алган 5-класстын баласы мындай. Бир китепти канча жолу окудуң десе 5 жолу окуптур. Могу китепти 5 жолу окуптур, анан жарышка кириптир. Эркектер бар экен да. Өткөндө 1,5 миң бала Атбашка уюштурдук да. Атбашка уюштурдусак 1,5 миң бала катышты. Анан эле чакырса кыздар чакырып атат. Эч ким жок. Кодойгон 3-класстын абышкадай болгон бала экен. 3-класстын баласы келди да. Канча жолу окудуңуз? 6 жолу окуп туруп кириптир. Онда микрофонду берсеңчи, китеп окуганы белгилүү экен, микрофонду берсең сүйлөп атат да. Тигилер өйдө жактагылар бабаларга таянбадыбы? Мен кичинекей балдарга таянайын, мага таянайын дагычы. Айланайын байкелер. Чын эле айылыңарда ар бириңердин мектебиңердин акысы бар. Айылыңардын суусунун акысы бар. Андан кийин айылыңардын абасынын акысы бар, элдин акысы бар. Силерчи күпүлдөп туруп спортко тияка бияка салып аткан акчаларды давайте мектептерге салалы. Мектеп жарыштарында окутмайынча болбойт. Улакка салып атабыз 1 миллион, 5 миллион, 3 миллион салып атабыз. Башкага салып атабыз. Жакшы, салып атабыз. Эми келгиле. Китеп жарыштарына салалы. Китеп окуталы. Балдардычы китеп окутмайынча өнүгүү мүмкүн эмес экен да. Мен бир нерсени окудум. Жакында бир нерсе окудум, 1 ай мурун окудум да. Илон Масктар бар эмеспи? Илон Маск же болбосо Джек Ма бизнес компаниялардын башчысы бар го. Ошолор балдарына телефон бербейт экен. 1 эле саат телефон берет экен. Болду, калган мезгилде только окууга үндөйт экен да, окуу, билим алсын деп үндөйт экен да. 1 эле саат берет экен, кээ бирлер такыр бербейт экен. iPhone компаниянын башчысычы, баласы iPhone көтөрбөйт экен. Таң калыштуу. Эң эме телефонду колдонгон атайын бизге бүт бардыгы кедей өлкөлөрдү колдонот экен да. Мына биз мониторг жүргүздүк, 11 саат телефондо отурган балдар бар экен. 5 саат, эң акыркысы 4 саат. Калп айтпай, эме кылбай айткыла дедик да, көрсөткүлө дедик да. Көрсөтсөң эң ылдый жагы 4 саат отурат экен, эң үстү жагы 11 саат отургандар бар экен да. Эми 11 саат отургандарды сурап келсең, 10 компания жөнүндө кабары жок. Андан кийин 10 университет жөнүндө кабары жок, Жет область жөнүндө кабары жок. Жусуп Абдырахманов аталар, бабалар жөнүндө, тарых жөнүндө, иман, дин жөнүндө кабары жок. Карасаңыздар, эч нерседен кабары жок болот экен да. Сурасаң эчтеке. Карасаң 11 саат отургандай, көп нерсени билип аткандай көрүнөт. Бирок эмес келсең, сурай келсең эчтеке жок болуп калат экен да. Ошондуктан урматтуу энилер, келечек силерсиңер карасаңар, күпүлдөп турупчу, күпүлдөп кандай балдардын акчасын кандай топтолуп койду. Эми могу жерден кийин чыгып туруп китептерди алгыла. Мына биз эң жок дегенде таянып эметкетен эмне кылып атасың эркекче дегенде, эң жок дегенде Калем лидерлер академиясынанчы балдарыбыз орусча сүйлөп калды эле деп атпайбызбы? Орусча сүйлөп калды. Кыргызча сүйлөш үчүн эмне кылдың деген суроо бар да. 100 мультфильм барбы? 30 артына кеткенче, мындай тоголонуп кеткен, андан кийин чуркап кеткен, кыргызча таптак сүйлөгөн, кыргызча үйрөткөн мультфильмдер барбы? Мультфильм жок. 100 серийни артына серия менен 10-ондон кеткен китеп барбы? Китебиз жок. Китебиз жок болсо, жанагы эми айткандай, тиги китептери болбосо, килемдерин окуйбу дейт го. Тиги ким айтат эле? Байдылда Сарногоев айтат. Китептери болбосо, килемдерин окуйбу демекчичи.
чын эле мультфильмдер болбосо, кыргызча китептер болбосо, балдар албетте орусча сүйлөйт, албетте англисче сүйлөйт, башка тилде түз сүйлөйт. Биздин кыргыз тилибизди жоготот. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Нурбек байке тил жоготсо дебедиби? Бирок кыргыз тилин эле сүйлөп аткан адам, кыргыз тилин эле сүйлөп аткан адамчы, ал кыргыз болуп калбайт. Ушуну айтайын. Кыргыз качан тили менен, үрп-адат, каада салты менен, улуттук баалуулуктары менен, тарыхы менен кыргыз болот да. Анан тил сүйлөнүп калган болсо эле кыргыз болуп калбайт экен да. Ошондуктан урматтуу байкелер, мына инилер карасаңар, бизчи балдар үчүн балдар адабиятында балдар 42 китепчи, 42 миң китеп бастык. Кудайга шүгүр, алып атат. Кээ бирлери жана Нурбек байке жакшы айттыңыз го. Ичи тар жана көрө албас дегендин бардыгы мени алсыратат дедиңиз го. Мына. Муну да көрө албагандар болот экен. Чүнөй. Не кылыш керек? Жаталыбы? Не кылалы? Жата эле берели анда. Бүтүп алмабыш осма түштөпчү. Жата берсек болбойт экен да. Кыймылдаш керек болуп атат. Мына 42, мына карасаңыздар, алтын куш жомоктору. Китепти саткана келип тур дебеңиздер. Эшикте башкалар алып сатып атат. Бирокчу, китепти сатып алып атышат. Кудайга шүгүр. Кысканбай эле койгула. Кээ бирибиз мисалы айтайынчы. Ошону да көрө албай алан. Китеп бизнеси кылып баштадыңарбы дейт экен да. Анан бекер туратпайбыз дедик. Чубагаж айтпады беле? Китепти бергенде жинди, алганда жинди депчи. Бекер бербеш керек китеп. Бекер вообще бербегиле. Биз немелерди тиги китептерди алып спонсорлор менен алып турупчу. 300 китепти таратып келип жарышка келгиле десең 30 келбейт десең. Наоборот, жарышка чакыргандачы китеп сатып алып туруп келиш керек экен. Спонсорлорду көрсө приз алып бергиле деш керек экен дагы. Анан сатып алып туруп анан келсе келет экен да. Анан караңыздар, 42 китеп чыгардык. Момда 10 китеп бар. Чытыр-пытыр деген сонун. Карасаңыздар, бекем достук, жоголгон китеп, өкүнүч, сонун балдарга окуткула. Балдарды Эйнштейн айткандай, карасаңыздар, балаңдын акылдуу болушун кааласаң, ага жомок окуп бер, дагы да акылдуу болушун кааласаң, дагы да жомок оку дейт экен. Карасаңыздар, андан кийин жаныбарлар топтому эчтеке болбойт. Мен айтып атам, өткөндө барган жерлерге айтып атам. Атбашка бардым, айттым, эчтеке болбойт. Бир немеңди, топосуңду, жылкыңды аясаңчы, эчкиңди сатма, китептерди сатып аласың деп атам да. Эчки сатып алып китеп алганга жарабасаң, ал эчкилерди өлтүрүп салыш керек да. Туурабы? Анан үйдө китеп турбаса чын эле эмнени окуйт балдар? Окутуш керек да балдар, караңыздар. Анан могул жерден ким болсом, караңыздар, ким болсом, мен ким болсом, азыр биздики 90%ке чейин кесип тандоо проблемасы Кыргызстанда болуп атат. Болуп атабы? Көйгөй болуп атат, Бир күнү карасаң гаишник, бир күнү карасаң айтыштык. Эрте карасаң юрист, бүрсү күнү карасаң экономист болуп чыгып атпайбы? Монун ичинде ким болсом деген 10 кесип бар. Ким болсом деп, же монун ичинде өзүн табат, же болбосо мындан чыккандан кийин башка жакта өзүнүн кесибин таба алат да. Давайчы, немелер, жигиттер, жаштар, балдарыңар келатат, балдарыңар келбесе, инилериңерге окуткула. Караңыздар, андан кийин мына могу жерден 4 дос сонун жомок. Жомоктор карасаңыздар, 42 миң жомок чыкты. Окуткула, алгыла, жанагы эмеге алып барып туруп элечи, алып эле 10 жылдык, 20 жылдык эме дегендер бар эмеспи? 25-40 жылдыктардачы. Бирдемелерди алып барып эл көрсүн үчүн кыла бермеңиздер. Алып барып туруп андан көрөчү, момдон 10 том китептерден коюп койсоңор. Китептер менен эми шыкайлы. Кыргыз уже окуганга даяр болуп калды. Окуп атат, сонун. Карасаңыздар, жанагы балдарды 3-чү класс мондай. Антыч кебелбей микрофонду алып, дух деген ток эне мун. Кичиреке абышка десең, кичирейтип койгончу. Туруп сүйлөп коюп атпайбы? Башкалар могулар сүйлөбөй койду. Ошол 1-чи орунду алды, айтайынбы байкелер, кандай болду? 1-чи орунду алды. Моорекил 1-чи орунду алган 7-чи класс кыска, 5-чи класс кыска, бунусуна 11 секунд жетпей калыптыр. Неме жарыш кылып атканда. Мектептен атайын карап отурду балдарды. Класска эметип алып турчу, бирөөдөн карабасын деп карап отурду. Могу кыска 11 секунд, могунусуначы 7 секунд жетпей калыптыр. Суроого карасаңыздар, суроого 100% жооп бериптир. Карасаңыздар, ушул эркектерди көргөндө, кудайым буйрса эркектер чыгат экен дедик да. Анан мына балдарды окуталы, билим берели. Могу жерде мына мындай мисалдардан кара, могу жерде баян эркекти карагыла. Эркектиги кылганда. Алгыла, китеп карасаңыздар. Баян Акматов, Алла разы болсун, Пайгамбарыбыз жөнүндө, мекен жөнүндө, эл жөнүндө, андан кийинчи эне жөнүндө жазган ырлары, китептери эркектиги милдетин аткарып атабы? Айтып койгулачы байкелер, бир кол чаап койгулачы. Баянбай туруп койчу. Мына.
Баяндын китеби чыккандачы, эгер окурман болсок талап кетишибиз керек болчу. Чын эле китеп жазыш деле оңой эмес экен, аны сатыш деле вообще. İçin emetetkенсиң, корректировка, жазуу, ойлор жүгүртүү, сюжет кубалайсың, сюжет бири-бирине каршы келип калат. Кээ бири сюжеттин ичинде жазып атканда өлтүрүп салайын дейсиң, өлтүргүң келбейт, карманың чоңойтуп алдың да. Вообще балаңдай болуп калат экен да. Өлтүргүң келбейт, акырында бири мына мону асылдар астына кайтат. Неме, ушунучу өлтүрөйүн дегем да жоодарды могу жерге келип өлтүрүп нар жагы фокусту баласына коюп кетейин дегем. Жоодарым чоңоюп кетсе болобу таң көр, Германияга. Өлтүргүң келбей калат. Карасаң, китеп неметиш деле оңой эмес экен, бул оңой эмес экен. Андан кийин аны сатканы бар экен, сатып атсаң бизнес кылып атасың дейт экен. Анан ансыганда мен өзүмдүкүн кылбайчы, баяндыкын карагыла. Баяндын китебин алгылайчы, эчтеке болбойт. Эшикте турат, карасаңыз, Бакас молдо, сонун ушакчылар жада жакшы адам деп жазыптыр. Ушакчылык потенциал кетирет дебеди? Алсыратат. Мына чыккыла баянды, мына китебин. Алла разы болсун, баян эл үчүн опол тоодо ишиң бар. Кудайым береке берсин. Мына жаңы чыккан китеп экен, Сыясы Кургайлык. Китепти алыңыздар. Китеп окутмайынча баары бир болбойт. Андан кийин анан бир эркек жөнүндө айтайын мына. Чыңгыз агай, Толкунбек агай каякта жүрөт? Жамгыр басма үйүнөн чыгып атат. Үйүнөн чыгып атат мына эркек. Бир окугулачы. Чын ыйлайсыңар. Мындай адамчы 100 жылда чын эле бир жылда жарала турган. Ичин ачып туруп окугула. Бомуштарды алып келгени, жетим балдар үйүнөн балдар кыздарды алып келип туруп эмеге турмушка бергени, андан кийин эл менен мамилеси чыдай албай кыргыз дегендечи күйүп бишип жүрүп турупчу. Күйүп бишип жүрүп туруп карасаңыздар, күйүттөн адам жана күйүттөн элечи ичкемеден эле оор үткөн кыргыздын келечеги деп жүрүп туруп өтүп кетти. Караңыздар, момундан түшкөн акча ушу байкенин үй бүлөсүнө кетет. Алыңыздар, бирок ичинен алып окусаңыздар, Кудайым буйрса өкүнбөйсүңөр. Менин досум болгон, иним болгон Таласта өзү Таластан. Мындай жыпылдап кепки карасаңыздар. Ушундай бир бала болчу. Чогуу Египетте 10 жыл чогуу болдук бул байке менен. Анан Кудайым бейиштен орун берсин, үй бүлөсүнө тынччылык, балдарына иман берсин. Эми калганы жөнүндө айтпай эле коелу. Китептер турат. Мына могул жөнүндө айтайынчы, кичинекей самтырак. Могулар биз Кыргызстан окубайт экенбиз да. Кыргызстан окубайт экенбиз. 42 китеп бир өлкөгө караса, бир кишиге 42, анан 22, 17, 7, 2, бир китеп туруп келип кыргыз. 100 кыргызга бир китеп туура келбейт экен. Кыргыз окубай эле ушакташа береткенбиз да. Тигини чыгып, тигини эметип элечи, тигиге көрө албастык, ага көрө албастык кылып элечи ушинте береткенбиз да. Анан окумайынча баары бир болбойт экен. Анан мен таң калганым, кичинекей самтырак мону биз даярдадык. Анан монун ичиндегичи балдар өлө албай, өзүлөрү бомуш, көчөдө жүргөн балдар, көчөдө жанагы неменин сабисти жеп, кабыкты жеп, эменин үстүндө, тиги арабанын үстүндө, астында талаада жатып өлө албай жүрүп, китеп жөнүндө, анан театр жөнүндө сөз кылып коет. Молорчу театрга барып турупчу, отуруп театрды көрүп турупчу. Биз жөнүндө өлө чагылдырды деп ыйлап коюшат деп акшкара. Ошончо жылда, булардын маданиятын айтып атам, театр маданияты 18 кылымда, 17 жылда. Ошолор буларчы. Азыр эмнеде? Илимде кыбылабыз каяк болуп калды? Илимде кыбылабыз Европа болуп калды да. Илимде, кийингенде, тигини муну кылганда ошол жак болуп калды да. Ошол Европа 18-17 кылымдарда ойготуптур да. Бирок Европалындагычы таш боор жагын билдим. Бизде мурун деген жетим жесирлерди көчөдө калгандар багып алчу эмес беле? Бизде көчөгө койчу эмес. Алайыл уят болгон эгерде бирөө калып кеткен болсочу. Бирок бул жерде мен билдим что балдар көчөдө ушундай жүрсө дагы үйүнө кирип багып албай, өз эмеси менен жашасын, маңдай тер менен жашасын деп туруп балдарга боор урган эмес экен да. Карасаңыздар, муну да окуп коюңуздар, Кудай буйрса. Эми эмне дейбиз байкелер? Айтып атса арман көп. Жанагы Төлөгөн Касымбеков айткандай, жаш кезиңде суу тезектей түтөбөй, карагылачы, жанып тургун, жалын чачып демиңден болбой турган нерселерди болтуруп, аттап өткөн мүмкүндүктүн чегинен дейт. Негизи кылсак болот экен. Бүгүн бир байкечи, бир байкенин немесинин үйүнүн ачылышы болду. 4 килейген 32 эле кишиге салып тур. Эми Кыргызстанда ошо бир го дейм, үй салып тур да, үй салып анан бүгүн азыр барганда ачылыш болду. Ичимден мына балдарым ичимден таң көрүп, туанып, карача таң көрүп, бизде да ушундай нерселер салынып атат. Зыңкыйтып тур да, эми качество, сапатын сонун кетирип тур да. Анан мен айтайын дегеним, сапаттуу нелер, үйлөр сапаттуу, мектепке муктаждык бар байкелер. Китепке муктаждык бар, садикке муктаждык бар. Мен айтып калам го,
Америкага барсак жанагы ит анан мышык сажиги бар экен деп айттым го. Барып туруп эртең менен 9-та берип 5-те алып кетет экен. Мындай сыдырып атканда барып калдым, кийиндирип атыптыр. 4:30-да өтүп калганда мындай сыдырып кийинтип атса ит мышыктар киши атаан көрө. Бизде ит мышыкты буякка койгула, күчүңөрдөчү ал улакка салсаңар бир элдин момда эмесин көтөрөсүңөр. Кетти ошон менен жоголот. Сообу болобу болбойбу Кудайга белгилүү. Бирок эми байкелер, инилер, силер колдо болгондон кийинчи мындай мектепке салгыла. Университетке салгыла байкелер. Эмнеге садикке салгыла? Карасаңыздар башка пайгамбарыбыз айткандай жол, мечит, медресе деп атпайбы? Ушундай садака жарый агып тура турган, сообу агып келе турган жактарга жумшарла. Силерден Кудайым буйрса, үмүтүбүз чоң. Карасаңар жаш кезинде суу тезектей түтөбөй, жанып тургун, жалын чачып демиңден болбой турган нерселерди болтуруп, аттап өткөн мүмкүндүктүн чегинен дейт Карбалас Бакиров байкебиз айтат. Эмне дейт? Уктай берип жарымы өлүп калган дейт. Бурчуңардан чыккыла көнүп калган дейт. Чын эле. Ана биз жөнүндө айтып койгондо, бурчуңардан чыккыла көнүп калган, толкундарын жөнөтөм жүрөгүмдөн, коркпогула деңизге кошулуудан депчи баягы чын эле комфортный зонага кирип алган жөнүндө жанагы Брайандын китеби бар эле го. Выйди из комфортной зоны. Комфортный зонадан чык деген китебин 4 сабыр менен жакка чаап салыптыр да байкебиз. Жактан чапкан экен, муну окугум келбей калды. Карасаңыз, монун ачыктамасынын ичинде эле чоң нерсе бар экен. Карасаңыздар, уктай берип жарымы өлүп калган, бурчуңардан чыккыла көнүп калган, толкундарын жөнөтөм жүрөгүмдөн, коркпогула деңизге кошулуудан деп эмес сиздерчи. Комфортный зонадан 3 нерсе менен чыгып келдиңер. 1. Аң сезим менен чыктыңар. 2. Жан дүйнө менен, 3. Дене менен могу жерге келдиңер. Эми могу жерден баягы адамчы ойготту го байкелер, сонун ойгонуу болсун бир. Жакшы момдай чын эле эркекче сүйлөшөбүз, эркектердин топтолгон жерлери негизичи болбой эле аралашып эле кетип баратабыз го. Анан могу жерде сонун бир эркекче, сонун топтолуш, сонун жыйналыш болду. Могу жерде жан дүйнөгө да алып, аң сезимге да алып, менде да түрлүү ойлор пайда болду. Эми байкелер баягы адам ойгонгондон кийин ойгонуп туруп кайра жана намазда эртең мененки багымда ушундай болот го. Ойгонуп туруп анан кичине 5 мүнөт кайра жатып уктап калсаң өлдүң, ошол бойдон кетип калган болот. Анан эми ойгонгондон кийин нары кетиңиздер. Китепти колго алгыла. Мурун деген кылычты колго алчу. Азыр кылычтын заманы эмес. Мурун деген пистолетти колго алчу. Пистолеттин заманы кетти. Мурун бычак салып койчу чөнтөгө. Азыр эт жегенге бычак салбай калды азыр. Мурун деген кетмен кармаган. Кетмендин заманы бүттү. Мурун деген бешилик тиги буларды кармап келген. Алар бүттү уже, эскини унутуш керек, кетиш керек. Ташташ керек. Ата бабаларды эле айтып атабыз, мисалчы. Ата бабабыз, мына Жусуп Абдрахманов бабабыз сонун, аябай сонун айтып атабыз. Сен эмне кылдың деген нерсе бар да. Мисалы арабтардын жакшы сөзү бар. Ла такул кана аби каза. Ата чоң аталарыбыз мындай кылган дей бербе дейт. Валакин кул ана раджул хаза. Бирок айт дейт. Мен мондай эркекмин деп туруп өзүңдүн кылган ишиңди көрсөт дейт да. Анан анысы кандай? Эркекче карасаңыздар моолар. Могу жерде биригип туруп бир нерсени бүтүрүп салсак болот туурабы? Бир проект алып келсем бүтүп кетмек да таң көрө. Көрдүңүздөрбү? Даяр болбой калбадыкпы, туурабы? Эркек эркектиги менен баары бир бүтүрөт. Ошон үчүн өткөндө тиги Баткенге бардык да. Баткенде границага бардык. Максат Айлы, как раз ошол согуш болгон жерлерге бардык. Аякта патриоттук сезим козголот экен. Ыйлайт экенсиң мына таланттар менен. Ичиңдечи жаман тиги жердеги кишилер вообще патриоттук карас. Бу жерде терезени кара нар жакта карасаң эле башка аты ийген жерлер, киши өлгөн жерлерге бардык да. Барып эметсек патриоттук сезим ошол жерлерде козголот экен да. Караңыздар, балдар, ошол жерде турган балдар келип турупчу, агай, бизге жана күн помоштор бар эмеспи? Күн помоштор монда кокого жетти дейт. Бизге моорики нерселер, дух, мотивация керек экен депчи. Тез келип тургулачы деп атат да. Анан ар бириңердин айлыңар бар байкелер. Ар бириңердинчи туулган жериңер бар. Туулган жер үчүн жок дегендечи. Жок дегенде туулган жер үчүн китеп жарыштарын уюштургула, интеллектуалдык деңгээл, жанагы немелерди, дебаттарды кылдыргыла, дискуссия, ар түрдүү нерселерди уюштуруп, руханий, иманий жагынанчы, жан дүйнө жагынан көтөрбөсөк, биз анда не болобуз? Эртеңки келечегибиз кыйын болот. Мына биз улак тартышып, тытышып, неме менен эметип туруп, бири-бирибиз менен тамактарды көздөй кирип аткан мезгилде башка чет өлкө эмне болду? Чет өлкөчү? Чет өлкөдөгүлөр айга туризм уюштуруп салды.
айга турист ташый баштады. Биз буякта не кылып атабыз, дагы эле китеп окуу жок. Дагы эле биз бул жактардачы бири-бирибиз менен тытышып атканда мен айтып калам, Америкадан бизден 50 жыл, 10 жыл өтүп кеткен жактар бар экен, бирок Америкадан биз 50 жыл алдыга кетип калган жагыбыз бар экен. Кайсыл жактан деп ойлойсуздар, байкелер, айтайынбы? Кафе, ресторандан 50 жыл алдыга кетип калыптырбыз. Чын эле момундай тамакка киргенде 94 000 киши бир күндө немеде отурат экен да, кафеде отурат экен. 7 саат, 8 саат убакыт коротот экенбиз кафегечи. 3-4-5 тамак келгенче отура берет экенбиз да күтүп. Ошондуктан окуйлуу, окуталы жаштар могу жерде турган. Жаштар, давайте билимди алгыла. Тил үйрөнө турган заман келди. Бүт баары чөнтөктүн ичинде. Сотканы берип койчу такабай. Бүт баары чөнтөктүн ичине келди. Ким Илон менен сүйлөшкүсү келет чөнтөктө? Ким Джекма менен чөнтөктө? Ким Михаил Лопес менен сүйлөшкүсү? Михаил Лопес менен, эркек, пятикратный олимпийский чемпион, ыйлатты адамды. Монтты го мына. Бутун чечип өп туруп, сажда кылдыбы, эмне кылды? Сажда кылды деп эбетип атса, тиякта кырылышып атат биздикилерчи. Ал кылган жок, жөн эле кылып койду деп элечи. Ушундай майда нерселер бирөө сажда кылды деп койду да. Десе ошону талаш кетип атат. Десе анан сажда кылдыбы, эме кылды? Башын эңкетти. Жерге кылды. Кандай кылдым? Эмне кереги бар сага? Биз ушулар менен талашат экенбиз да. Чыкты дагычы, карасаңыздар, 5 жолку олимпийский. Эре ал. Мен башынан баштап карап келдим да ошондой эмесин. Кубаны акча үчүн сатып кеткен жок да. Акча үчүн сатып кеткен жок. Миллиондогон биринчи, экинчи олимпийский немени алганда эле миллиондогон доллар тартып түрлүү өлкөлөргө чакырыптыр. Бирок эмне кылды? Акча аз болсо дагы өзүнүн жерин таштабайчы, Кубаны таштабай туруп койду да. Тарыхка эмнени урду? Жерге сажда кылды деп коеюнчу, мен айтайын. Сажданы кылды, бутун чечти, чечип туруп, өп турупчу, монткенде жаш коюлат десең, коштошподубу? Мындай. Көрдүңөрбү? Булар өзүнүн ишин аткарып атат, милдетин аткарып атат. Ошон үчүн биздин да өлкөгө болгон милдетибиз бар. Студенттер жакшы окугула. Мына 2000 тилден ашык морекшерге кирди. Англис тили мына чөнтөгүндө турат. Соода мына чөнтөң бүт нерсе чын эле жеңилдеди, бүт бардыгы жеңилдеди. Бул жеңилдикти жакшы колдонгула. Адамда баягы интеллектуалдык деңгээлди көтөрөлү, иманды көтөрөлү, ден соолукту чындайлы. Нурбек байке аябай жакшы айттыңыз байке. Сонун нерселерди айттыңыз. Анан тамактан тигинде мындан депчи, көп нерсени айттыңыз. Ден соолукту чындайлы, күчтүү алалы дагы алдыны көздөй эмне кылалы, жылалы. Биз мугалимдерди окутуп атабыз. Сонун жагайларыңар бар. Бүтүрөйүнбү? Мугалимдер айтарым. Мугалимдерди окутуп атабыз да. Биз 800-га жакын мугалим окуттук. Кыргызстан боюнчачы. Караңыздар, лидер мугалимди окутуп атабыз. Ошол лидер мугалимди окутуп ата 800-га жакын. Нарын, Ысык көл, мында катар бүтүрүп бартабыз. Алла разы болсун. Карасаңыздар, спонсорлор жерлерден өзлөр чыгып эле бир районду, бир областты өзү алып койду. Мен эметип коем, бир областтын акчасын мен берип коем, силер немелерди окуткула деп. 3 күндүк тренинг, 6 ай коштоо менен окутуп атабыз. Мугалимдерди 3 күндүк тренинг бергенден кийин. Бизде шундук мугалимдер бар экен. Эжелер бар экен, агайлар бар экен. Агайлар бирок чын эле жана айтып аткандай, агайлар азыраак экен. 100 эже келсе, 3 агай келет, келбесе жок да. Карасаңыздар. Анан жанагы балдар эмнеге эркекче болбой калды дегеничи? Нурбек байке мындай экен, биз байкадык. Көрсө баа эркекче походкаларды көрүш керек экен да балдар. Эркекче баскандарды көрүш керек экен. Азыр биз баскандагы аял кандай болуп кетти, ушундай болуп кетпедиби? Ошогочу эркекче походка, эркекче жест, эркектин сүйлөгөнү бир эле эркек туруп койсо бир мектептин ичиндечи. Бир эле мындай эркектей болгон эркек туруп койсочу, балдар ошондон таасир ала берет экен да. Бүт бардыгы, кыздардагы, аялдар бүт бардыгы монтип тура берет экен да. Бирок тилекке каршы кээ бир жерге барсак бир эле эркек бар экен да. Алдагы кары болчу экен да, калганы бүт аялдар. Карасаңыздар, ошон үчүн мугалим боло тургандар мугалимдиктен коркпогула. Мугалимдикке баргыла. Ар бир мектепте, же бир мектепте 2,5 миңден бала бар экен да. Анан мугалимдерибизге да Алла разы болсун. Ошол жерде билим берип аткан 43 жыл ыйлата турган эжелер бар экен. 43 жылчы бир мектептен кетпей 43 жыл иштеп аткан мугалимдер бар экен. Мына балдар келсе тапшырып берет элем деп атат. Анан эртең баарыбыз качып эле Бишкекке келип, жейилип, улак десе, спорт десе, топ десе, жанагы мини футбол аябай күчөп кетпедиби? Топ десе, балакеттей барабыз. Топ менен жанагы Снелман айткандай, Снелман айтат го. Алдыгы букадай болгон булчуңар менен футболисттерге барып айтат го. Букадай болгон булчуң менен топту көкөлөтүп асманга тепкен менен
Финляндиянын желеги көкөлөмөйүнчө дейт, көтөрүлмөйүнчө, билимде, экономикада Финляндиянын желеги көтөрүлмөйүнчө силердин топ тепкениңер бир тыйын дейт го. Анан анысы кандай чын эле. Биздин Кыргызстан билим менен көтөрбөсөк, бирок үмүтүңүздөрдү вообще үзбөңүздөр. Өлө сонун балдар келип атат. 5 тил билген, 7 тил билген таң калышты. Карасаңыздар. Сонун просто ар бириңер окуган мектебиңерди ойлоп койгула. Ошол жетиштүү мен эркекче бир нерсе айтайын. Ар бириңер окуган мектебиңерди, айлыңарды ойлоп койгула. Барып туруп ошол жерде досторуңарды топтоп поколение болуп топтолуп туруп элечи. Топтолуп акчаны берип атат бирок бер жакта тамакты жеп салып туруп деле кетип калып атпайбызбы? Жылкыларды жеп салыпчы. 2 жылкыны мага бергилечи. Могу Кыргызстан боюнча бүт китеп окутуп салалы. Мисалы карасаңыздар. Мисалы, бошу бергилечи, Кыргызстан боюнча китепке бүт неметип салабыз. Жылкыны алып келсинчи мына. Мисалчы башкага коюп атабыз. Бирок тилекке каршы поколение болуп топтолуп атат, бирок поколениядагы мындан кийинкисин агартууга салым кошо турган нерселерди кылбасачы, Кыргызстан эч качан өспөйт. Ошол ишибизде ийгилик болсун. Байкелер, инилер, ден соолугуңар чиң болсун. Жашоо деген ушундай экен, мен бир жазган ырым бар. Бул дүйнө өйдө төмөн, сыры төмөн. Ковидте неме болду го? Ковидте чубак өттү, достор өттү, тиги өттү, бул өттү. Ал өттү, досубуз өттү, жакындар өтүп кетти ошондо. Адамчы психологически андан кийин чыгып туруп эле Палестина балдарды жанчып атат, талкалап атат. Азап эле мен өткөрүп бартабыз, чын эле. Мындай бутубуз, денебизге келген нерсе эчтеке эмес. Ички аң сезим, жан дүйнөгө келген проблемаларды көтөрүш кыйын экен да. Анан ошондо мен жазып атам. Мынтип жазып атам да. Бул дүйнө өйдө төмөн, сыры төмөн, билгендин бири чындык, бири күмөн. Баарысын кучагыма бекем кысып, баратат ала салып ушул дүйнөм. О жараткан, жашап келем, сен жараткан жалганда, ичимде муң кыялдарым арманда. Кандай кылсаң каалашыңча өкчөрсүң, эң башкысы сени менден, мени сенден айырба десем, Бердибек Жамгырчиев мага жазгандай жазыптыр. Сен адамсың жапыс болуп тепселбе, сезим өлүп калбаш керек эшсенде, таң калдырып басып кеткен кулабай, тагдыр келип так жүрөккө тепкенде депчи. Десе Садырбек жазат, адам издеп кайда гана барбагам, араң тапсам мен жаман же ал жаман, бир билгеним биз экөөбүз өзгөрмө, билдирбестен бирин бири алдаган, өзгөлөрдүн жашоосунан өлүп мен өзүм үчүн туулат окшойм кайрадан дейт. Карасаңыздар. Ошон үчүнчү адамдынчы, байкелер, адамдын ичинде проблемасы жок, адамдын сыртында проблемасы бар. Сыртында проблемасы жок, адамдын ичинде проблемасы бар. Проблемасы жок адам, ал адам эмес, киши эмес ал. Ал периште болуп эсептелет. Ошондуктанчы адам проблемасы менен адам бирокчу момундай туруштук берип чыгып кете тургандагы мына момундай топ. Момундай жерлерде сабактарды уюштуруу. Жана мен Санжар каякта жүрөт? Санжар менен Марлен экөө келдиле, келгиле. Мага мени бербей эле кой. Келсеге. Экөө келип туруп, анан агай, ушундай сагындык, мен да сагынып турмун силерди. Сагынып турсуңарбы меничи? Карасаңар. Жана неме баян айтып атпады беле, сагынышып турубуз депчи. Анан экөө келди, ушундай нерсени уюштуралы агай, кандай дейсиз деп. Улам кайра келип туруп жанды койбойт десеңиз. Анан келип Алла разы болсун силерге. Мондай нерсени карачы, канча эркек Кудайым буйрса турат. Эркектер буйрса ойгонсо футболдо деле эметип атпайбы? Футболдо өткөндө катарды тутканда жаман эмет болду го, Кыргыз эрей бар, Любой нерсеге даяр да. Анан эми футбол менен аякка баралы, бирок биякты да уланталы. Силерге да ишиңерге ийгилик болсун. Алла разы болсун. Жанышбай, сенин да ишиңде ийгилик болсун. Жаркылдап могу жерде кээ бирлер чыгып алып, Кана, ким келет тойго деп кабагын бүркөп турса да болбойт. Жаркылдап элдин духун көтөрүп бизге даярдап берип атпайсыңбы? Анан сенин да ишиңде ийгилик болсун. Кинолорго тартыла бер Кудайым буйрса. Жаныш менен да кино тарталы деп атабыз. Биз жаңы күч деген киносун тартпадык беле? Бир көргөндөр кол көтөрүп койгулачы. Көрбөгөндөр да бар экен байкелер. Жаңы күч деген кино тартканбыз, эптеп жүрүп тарттык. Качествосы начар болушу мүмкүн, бирок маңызы терең. Бир көрүп койгулачы. Ийлеп алсаңар анан мага келгиле, акчасын кайра берем мен. Ошон үчүн YouTube'да бар. YouTube'га чыкты жакында. Анан бөлүшөлү, көрөлү, кино тарталы. Бир таңгыр, бир кинонун сценарийсин ала келсем болмок экен. Иш бүтүп калмак экен да. Тамаша бирок кино тарталы, экинчисин тарткыла, кино тарткыла деп атат. Анан Кудайым буйрса, жаныштар менен роликтерди, кинолор тарталы деп атабыз.
ишибизде ийгилик болсун. Байкелер, инилер, баарыңыздардан Алла разы болсун. Өлкөбүз өнүгүп өскөн өлкөлөрдөн болсун. Рахмат баарыңыздарга.